Барыңыздарга салам. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун Султан Сулаймандын диванына салыштырган депутат. Вице-президенттик кызмат классикалык формасында. Эгер мисалга Американы алсак, ал Сенаттын жетекчиси. Ал президентке тең тайлашкан адам. Силер өзүңөрдүн конституцияңарда ал президент түзө турган администрацияга караштуу болорун жазыпсыңар. Ошол мамлекетте вице-президентти парламент кошо дайындайт. Сиздер көрсөткөн структура Султан Сулаймандын диванына көбүрөөк окшоп калган деп кезектеги сессияда сын пикирин айтты Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев. Эскерте кетсек, Жогорку кеңештин сайтына баш мыйзамдын жаңы долбоору 9 февралда жарыяланган. Кийинки жаңылык: экс-президент сотко күбө катары чакырылууда. Экс-президент Сооронбай Жээнбековду камактагы Дүйшөнбек Зилалиевдин иши боюнча шаардык сотко чакырып, аны банктын ячейкасында табылган $1 миллион тек жайын билүү максатта ошол тууралуу көрсөтмө берсин деп чакырышууда. Камактагы саясатчы Дүйшөнбек Зилалиевдин адвокатынын айтымында, Зилалиев тергөө убагында банктан алынган акчалар Жээнбековдун шайлоо өнөктүгүнө камдалып, анын өзүнө тапшырылган деп көрсөтмө берген. Жактоочунун айтымында, Жээнбеков президент болуп турганда аны суракка чакыра алышкан эмес. УКМКнын расмий сайтын кимдер бузууга аракет кылган? Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин сайтын бузууга аракет кылган деп 47 жаштагы жаран шектелүүдө. Шектүүнүн компьютеринде ал мыйзамсыз ишке катыштыгы бар экени аныкталган. Бул факт Жазык кодексинин 304 жана 305 беренелери боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Аталган беренелер менен күнөөлүү деп табылган жаран 1800дөн 3000 сомго чейин айыппул төлөп, же 2,5 жылдан 5 жылга чейин соттолору маалыматта эскертилген. Азыр бул иш боюнча сотко чейинки териштирүү башталды. Бул маалыматты мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Европа соту Навальныйды тезинен бошотууну талап кылууда. Мындай талап коюлган документтин көчүрмөсү саясатчынын жеке сайтында жарыяланган. Анда адам укуктары боюнча Европа соту орус бийлигин оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды тезинен камактан бошотууга чакырганы жазылган. Соттун регламентине ылайык айрым учурларда сөзсүз түрдө аткарылышы керек болгон камсыздоочу чараларды кабыл алат. Мындай чара арыз берген адам коркунучка туш болгон учурда жасалат. Ал эми Орусиянын юстиция министрлиги Европа сотунун чечимин суверендүү өлкөнүн сот системасынын ишине одоно жана негизсиз кийлигишүү деп, бул чечимди аткаруу ниети жок экенин билдирип жооп кайтарган. ызы-чуудан рахат алган кошуна. Интернет колдонуучусу туулган күнүн белгилегенден кийин достору менен алган таң калтырган катты көрсөттү. Тесан таблоидинин айтымында, кече өткөзүүнү көздөгөн кыздар коңшусунун эшигинин алдына ызы-чуу үчүн алдын ала кечирим сурашкан кат ташташкан. Эртеси күнү алар ал коңшусунун катуу үндөрү үчүн эч качан андан кечирим сурабоого үндөгөн жана алардын күлкүсү менен кыйкырыгы ал аялга музыка катары угулганын мойнуна алган жооп алышкан. Бул нерсе биздин үйдөгү бир учурдагы балдар менен өткөргөн кубанычтуу жана кызыктуу күндөрдү эске салды. Мен ошол үндөрдү сагынам. Ошондой эле бирөөнүн көңүл ачып күлүп жатканы мага кубаныч тартуулайт деп жазган ал катта. Эми кыскача аба ырайы тууралуу токтоло кетсек, бул жума толугу менен жылуу болоору күтүлүүдө. Ал эми эмки жумада аба ырайы кескин түрдө сууктайт. Өткөн жуманын соңунда Орусиянын баш калаасы Москва шаарына оор каар түшүп, 1973 жылдагы рекордду жаңылады. Кар күрөгөнгө күнүнө 3500 рубльдан төлөп беребиз деген жарыялар чыгып, курулуш иштери убактылуу токтотулду, дейт ал жактагы кыргыз мигранттар. Ал эми Москва мэриясы карды тазалаш үчүн 8 сутка талап кылынаарын маалымдаган. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардын түрмөгү мына ушулар болду. Биз менен болуңуздар.